Кыргызстанга Германиядан туристтер туристтик поезд менен келди. Иш сапардын максаты өлкөнүн кооз жерлерин кыдыруу, кыргыз элинин тарых жана маданий мурастары менен таанышуу болуп саналат. Август айында германиялык туристтик компаниянын өкүлдөрү ал жактан келе турган коноктор үчүн Кыргызстандын ичиндеги темир жол аркылуу туристтик турга көмөк көрсөтүү өтүнүчү менен Кыргыз темир жолуна кайрылышкан. Аталган ишкана өлкөнүн туристтик потенциалын өнүктүрүүнүн алкагында бул демилгени колдоп, аталган турга ар тараптуу көмөк көрсөтүп, туристтик поездин өлкө ичинде темир жол менен жүрүү шартын, коопсуздугун камсыздады. Алгач коноктор Германиядан учак менен Алматы шаарына 4-сентябрда келген. Андан соң 5-сентябрда поезд менен Кыргызстанга келишти. Иш чаранын жүрүшүндө туристтер Боом капчыгайынын көркүнө күбө болуп, Чыңгыз Айтматов атындагы Рухордо маданий борборунда болушуп, Ысык көлдү кыдырып чыгышты. Бүгүн 6-сентябрда поезд Бишкек шаарына кайтып келди. Коноктор туркомпания уюштурган программанын калган бөлүгүн көрүшөт. Андан кийин Өзбекстанга барышып, андан соң өз мекенине кайтышат. Европа шаарынан туристтер келди. Бардыгы 63 турист. 63 турист балыкчыда барып, биздин кереметти Ысык көлүбүздү көрүп келишти. Толугу менен Кыргыз темир жолу улуттук компаниясы вагондордун техникалык абалын көзөмөлдөп, жана ошондой эле суу керектүү нерселер менен камсыздаганга толугу менен көмөк көрсөтүлдү. Буга чейин акыркы 2019 жылы туристтик поезд келген, бирок мындай көп санда келген эмес. Пандемия убагында келе албай калышып, мына 2 жыл болду. Быйыл 63 киши келди. Мындан ары дагы кызматташканга даярдыгыбызды билдирип, толук жардам көрсөтүп жатабыз.